أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Кудай Таала бүгүнкү күнүңүздөрдү куттуу жана берекелүү кылган болсун. Алдыңыздарда Балыкчы шаарынын Закиене мечитинин имамы Зарылбеков Тилек болмокчу. Урматтуу бир туугандар, мына биз берекелүү Рамазан айында турабыз. Орозо айынын пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам белгилеп кеткендей, алгачкы 10 күнү ырайым 10 күн, андан кийинки ортоңку 10 күнү кечиримдүүлүк күнү жана акыркы 10 күндөр бул тозоктон кутулуу күн деп айтмакчыдай, ортоңку 10 күндүн артыкчылыгы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Ал маселеси тооба кылуу, күнөөдөн кечирилүү жана ошондой эле динибизде жактырылбаган нерселерди аткаруу боюнча маек курмакчыбыз. Анда эмесе тооба тууралуу айта турган болсок, тооба кылуу деген эмне? Дей турган болсок, араб тилинде тооба кылуу же тауба түзмө түз которгондо кайтып келүү деп которулат экен. А бирок шариаттын, динибиздин терминологиясын ала турган болсок, бул кылган күнөө ишке чын жүрөктөн өкүнүп, ошол ишке күнөөгө кайра кайтып барбоо экен. Бир туугандар, ошол себептен Аллах Таала Куранда дагы, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам берекелүү хадистеринде дагы эң жакшы мусулман күнөө кылгандан кийин дароо тооба кылган инсан дейт. Албетте, анткени биз жашоодо, анткени биз тегерек четибизде, окуган китептерибизде, уккан маселелерди билебиз. Алла Таала периштелерди жараткан, адамдардын арасынан ыйык кылып пайгамбарлар жараткан, ошондой эле шайтан жараткан экенин билебиз. Аларды карап кое турган болсок, периштелер эч кандай күнөө кылбайт, таза зат деп айтабыз. Кандай эле инсандардын арасынан пайгамбарлар күнөөдөн аруу, күнөө кылбайт, күнөөдөн таза зат болгондой эле периштелер да ошондой күнөө кылбайт деп билебиз. Ал эми шайтанга келе турган болсок, шайтан бул күнөөкөр, анын тобосу кабыл кылынбайт. А бирок бизчи, жөнөкөй инсандар биз периште эмеспиз, пайгамбар эмеспиз, Кудай сактасын, шайтандан алыспыз. Демек эмне кылыш керек десе, биз ката кетирүүчүбүз. Күнөө кылып алабыз. Биз инсанбыз, унутуп калабыз. Биз аракет кылабыз туура жолдо жүргөндө. Жакшы иш кылганга ар дайым умтулабыз. Бирок өзүбүз каалабаган абалда кээде шайтан азгыруусу менен бир күнөөгө, катага туш болуп калабыз. Бирок ошол учурда эмне кылыш керек? Күнөө кылып алдык. Күнөө кылгандан кийин Кудай Таала кечирбейт. Ошону менен тозокулук болуп калдык. Бул жашообуз караңгылап калды дейбизби? Же Кудайдан үмүт кылабызбы? Дей турган болсок, Алла Таала динибизде үмүт кыл дейт. Кечирим сура дейт. Мен сен күнөөңдү кабыл кылам дейт. Ошон үчүн биздин алымдар айткан, күнөөдөн тооба кылбай коюу бул күнөөдөн дагы жаман дейт да. Мунун мааниси, Кудай Таала менин күнөөмдү кечирбейт го, Кудай менин күнөөмдү кечире албайт го деген нерсе менен Кудайга шек келтирүү дейт. Кудайды алсыз дегенге алып барат дейт. А биз билебиз, жараткан Аллах Таала толук зат. Жараткан Аллах Таала ушундай кемел зат. Алла Тааланын айыбы жок, кемчилиги жок. Алла Таала мээримдүү, ырайымдуу, боорекел зат деп билебиз. Ошол себептен биз Алла Тааланын алдында үмүт кылган абалда кечирет деп үмүт кылабыз. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат, адамзаттын баардыгы күнөө кетирет, ката кемчилик кылат дейт. Бирок ошо адамзаттардын арасынан эң жакшысы күнөөдөн кийин дароо тооба кылган инсан дейт. Алла субхана ва таала баардыгыбызды тооба кылуучулардан кылган болсун дейт. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала пенде баласынын тообосун кабыл кылат дейт. Качанкыга чейин десе, анын жаны гаргарага чейин келип калганга дейт. Гаргара дегенди билебиз. Адам баласы өлүм алдында жатканда, анын жаны буттун башынан учунан бери сыйрылып келип отуруп, анын жаны ушул кекиртегине келип калганда, адамдан кырылдаган үн чыгып барат экен. Ошол учурда адамдын көзүндөгү пардалардын баардыгы ачылып, ал тозокту да көрүп, бейишти да көрүп, периштелерди да көрүп, шайтандарды көрүп калган учурда Аллах Таала бул адамдын сыноосу токтоду, бул адамдын сообу да кабыл кылынбайт, тообосу да кабыл кылынбайт. Мунун мындайча айтканда, аны сынай турган экзамен жашоосу токтоду деген таризде анын тообосу токтоду дейт экен. Бирок пайгамбар айтат, сенин жаның ошондой гаргарага келгенге чейин тообоң кабыл кылынат, үмүт кыл дейт бир туугандар. Бир ушундай окуя келет. Жада калса, биздин такыба, биздин олияларыбыз, биздин ата бабаларыбыз дагы жакшы ишке дагы тоо келтирген экен. Караңыздарчы, жакшы ишке кандай тоо келтирген десе, бир окуя келет. Бир устат, илимди билимдүү агай шакирттерине айткан экен. Мен 30 жылдан бери альхамдулилла, Кудайга шүгүр деген сөзүм үчүн тоо келтирип
жүрөм дейт да. Шакирттер айткан экен, устат, кантип сиз Кудайга шүгүр деген сөзүңүз үчүн тобо келтиресиз, Кудайдан кечирим сурайсыз десе, айткан экен, мен жаш кезде базарда соода кылчумун. Менин бир дүкөнүм бар эле дейт. Бир күнү ошол базардын баардыгы, дүкөндүн баары өрттөнүп кетти эле дейт. Ошол учурда менин жүрөгүмө кайгы капа түштү дейт. Бирок бир топтон кийин мага ушундай кабар келди. Кошуна колоңдун дүкөндөрүнүн баардыгы өрттөнүп, сиздикине келгенде өрт өчүп калыптыр дейт да. Ошону укканда мен жүрөгүм эс алып, Кудайга шүгүр, меники өрттөнбөй калыптыр, коңшуларымдыкы өрттөнсө дагы деп айткан себептен мен азыркы күнгө чейин уялам дейт. Бул нерсе мусулманга, бул нерсе адам баласына жатпай турган нерсе. Кантип мен кошуна колоңдун өрттөнүп калган кайгысына кубанып жатам, өзүмдүкүнө ыраазы болуп, алардыкына ыраазы болгондой болуп турам деп, ушул күнгө чейин 30 жылдан бери мен ушул нерсеме тобо келтирем деген экен да. Ошол себептен мен ошол дүкөндөгү жакшылыктардын баардыгын, акчаларымдын баардыгын ошол кошуна колоңдорго жардам катары берсем деле, дагы деле тобо келтирем дейт да. Караңыздарчы. Тобонун түрлөрү бар экен демек. Чыныгы күнөөгө тобо келтире турган болсок дагы, биздин абийирибизге дагы, намысы уятыбызга дагы тобо келтирип Кудайдан кечирим сураш бизге лазым болуп калат экен. Атүгүл бул жакшы инсандардын иши болуп эсептелет экен бир туугандар. Эми тобо деп калдык. Тобонун бир шарттары барбы? Тобонун эрежелери барбы десе, алымдар тобо дейт. Ал кандай десе, биринчи бир жагын айтып алайын. Күнөө кылдың. Кайра тобо кылып эле кайра күнөө кылыш максатпы? Мен күнөөдөн коркпойм, кыла берем, кайра тобо кыла берем. Жок. Тобонун шарты мындай эмес. Кандай дей турган болсок, тобонун шарты бир туугандар ушундай. Адам баласы эгерде тобо кылам, Кудайдан кечирим сурайм дей турган болсо, биздин аалымдар айтат, ага 3 шарт керектелет дейт. Биринчи шарты, ошол сен кылган күнөөдөн алыста дейт. Тобо кылган атасыңбы? Ошол күнөөгө барба, алыста дейт. Экинчиси, ошол кылган күнөөңө чын жүрөктөн өкүн дейт. Чын жүрөктөн өкүн дейт. Ушул күнөөнү аттың, кылбай эле койгонумда деп. Үчүнчүсү, ошол күнөөгө кайра кайтып барбоого жүрөктөн бекем ниет кыл дейт. Качан сенде ушул тобонун 3 шарты аткарылганда, анан сен тобоң Кудайдын алдында кабыл болгонун белгиси болот дейт. А эгерде сен күнөө кылып коюп, кайра тобо кылып, күнөө кылып, кайра тобо кылып, атайлап иш кыла бере турган болсоң, бул чыныгы мусулманга жатпай турган маселе болуп эсептелинет бир туугандар. Ошол себептен ушул 3 шарт аткарылган тобону Алла Таала эмне деп айткан? Алла Таала чыныгы тобо келтиргендерди жакшы көрөт деген аятты мына ушул инсандарга айтылган дейт. Келиңиздер башка бир хадисти карап көрөлүчү. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дагы эмне деп айткан дей турган болсок, биз Тирмизиде келген хадисте мындай деп келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат дейт. Алла Таала мынтип айтты дейт. Эмне деп? Я ибн Адам, иннака ма даутани ва рajаутани гафарту лака ала ма кана минка ва ла убали деп айтты дейт. Мунун мааниси пайгамбар айтат. Алла Таала мынтип айтты дейт. Эй адам баласы, эгерде сен мага дуа кылсаң, жана күнөөлөрүңдүн кечирилүүсүнө үмүт кылсаң, анда мен сенин кылган күнөөлөрүңдү кечиремин деп айтты дейт. Күнөөлөрүңдү кандай экенине көңүл бурбайм дейт. Түшүнүктүү болдубу? Андан кийин ол айт. Я ибн Адам, лау балагат зунубука анана самаи, сумма стагфартани, гафарту лак. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة дейт. Мунун мааниси айтат, адам баласы, эгерде сенин күнөөлөрүң көбөйүп дейт, асманга жетип турса дагы дейт, ушунчалык көп болсо дагы дейт, бирок менден кечирим сурасаң дейт Алла Таала, анда мен сени кечиремин дейт. Адам баласы, эгерде сен мага жер бети толук күнөөлөр менен келип, бирок мага эч нерсени шерик кылбаган болсоң, шарты, мен сага жер бети толо кечирим менен келемин дейт. Демек Алла Таала мындан эмне айтып атат хадисте десе, мен сенин күнөөңөрүң канчалык көп болсо дагы мен кечиремин дейт. Жер толо, асман толо күнөө болсун, менин кечиримдүүлүгүм сага андан дагы чоңураак дейт. Бирок бир шарты бар дейт. Мага шерик кошпо дейт. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Алла баардык күнөөнү кечирет дейт. Кечиргенге даяр дейт. Бирок Алланын да силерге койгон шарты бар дейт. Ал кайсы? Кудайга шерик келтирбе дейт. Кудайга, жараткан Аллах Таалага катарлаш башка бир затка сыйынба, тоо ташка сыйынба, арбактарга сыйынба, жана башка бир нерселерге
Кудайга бере турган сыпатты башка бирөөгө берип, Кудайга шерик келтирип алба деген шартты Алла коет дейт. Мына ушуларды мен кечире албайм дейт. А бирок башка кандай гана күнөө болгон болсун, тобо келтирсең мен кечиргенге даярмын дейт. Бирок биз айттык, тобонун албетте шарттары болуш керек дейт. Кээ бир алымдар айтат, албетте тобо кылганда дагы кошумча сыпаттар керек дейт. Ал кандай десе, Алла Таалага ыкластуу бол дейт. Ыкластуу бол. Анткени ыкластуу адамдын тобосу кабыл болунат дейт. Жана ошондой эле кылып жаткан күнөөнү дароо ташта дейт. Дароо ташта, ошол замат ташта. Эгерде башка адамга зыян жеткизген болсоң, мисалы үчүн күнөө эки түргө болот да. Кудайдын алдында кылынган, Кудайга тиешелүү күнөө бар. Экинчиси адам баласына тиешелүү, макулуктарга тиешелүү болгон күнөө бар да. Ал кандай десе, мисалы үчүн Аллага тиешелүү, Кудайга тиешелүү күнөө кандай десе, намазыңды каза кылып алдың. Орозондо оозуңду ачып алдың, кайсы бир себептер менен. Садаканы бербей койдуң. Ошол замат ушул күнөөнү кылып алдым деп дароо өкүнүп, тобонун шарттарын аткарып, Кудайдан кечирим сура. Ал эми пенде баласына кылган күнөөчү, ал деген бирөөнүн нанын тартып алдың, Кудай сактасын. Бирөөнү ушактап алдың. Бирөөнү эки адам менен уруштуруп салдың. Жана башка деген адамдын күнөө каталары бар да. Андай боло турган болсо, ошол адамдарга дароо барып кечирим сурагын дейт. Кудайдан кечирим сура, ошондой эле ошол инсандардын өзүнө барып кечирим сура. Мына ошол тобонун адамдарга тиешелүү болгон шарттары ушулар берет экен. Алардын акыларын бер дейт. Урдаган болсо, урдаган нерсесин кайтарып берген болсун. Эгерде барып бирөөнү гыйбат кылып ушактаган болсо, барып кечирим сураган болсун деген нерсе келип калат. Ошондой эле тобонун убактылары жок деп айттык. Тобонун убактысы ар качан, ар күн, ар секунд, ар мүнөт, ар саат тобонун эшиктери ачык. Бирок жана буга чейин айтып кеткендей, адам баласы жаны кара келип калганга чейин ошондой эле шерик келтирбеген шарттар менен Кудай Таала тоболорду кабыл кылам дейт. Урматтуу бир туугандар, бул теманы биз эмнеге айтып атабыз? Бул тема өзгөчө Рамазан айыбызда, Ороз айыбызда Кудайдын алдында качан Алланын мээримдүүлүгү, качан Алланын боорукерлиги, качан Алла Тааланын кечиримдүү эшиктери ачылып турганда, Ороз айынын себеби менен, урматы менен биз буга чейинки кылган күнөөбүздүн кечирим сурап, Ороз айынан кийин таза адам катары бул жашообузду эми жаңыдан баштап, башка адам болуп, жакшы инсан болуп, жакшы сыпаттарды алып, мындан кийин биз адамдарга зыян келтирбей тургандай, мындан кийин биз Кудайдын алдында таза инсан болгондой жаңы барактан жашоо баштайлы деген бир таризде айткым келип турат бир туугандар. Демек ошого биз келиңиздер. Мен тобо кылат элем. Бир себептер болсо тобо кылат элем. Эгер бир күндөр болсо дей турган болсоңуз, мына ал күндөр келди. Ал Ороз айы мына бир туугандар. Ороз айында келиңиздер. Кечириңиздер. Бири-бириңерди кечиргиле. Ошондой эле Кудайдын алдына кечирим сураңыздар. Алла Таала кечирет, кечиримдүүлөрдү жакшы көрөт дейт. Кудай Таала бардыгыбызды кармаган орозобузду кабыл кылган болсун, кылып аткан тоболорду Кудайым кабыл эткен болсун. Алла Таала буйрса, кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.